бир айтып атпаймынбы, көп ырлар жазам, анан үстүнө ырлардын баары кыздарга арналган экен, жеңелерге арналган экен, эркектерге, аталарга ыр жок экен. Ушул жерде отурган аталарга бир өзүмдүн калемиме таандык бир жакшы чыгарманы тартуулап коеюн. Аталар бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Бул ыр мен 3-класс кезинде жазылган ыр, бирок ошондой болсо дагы кабыл алып коет деп ойлойм. Аталарга кабыл алып койсоңуздар болот. Бул ырды үйдө барыбыз чачып отурсак, эртең менен атам акча берип, светтин акчасын төлөп келип жөнөттү да. Ана макулдуу акчаны көтөрүп эшикке чыксам, эшикте лотерея ойнотуп атыптыр. Ана мен бир лотерея алдым дагы үйгө келдим. Ошондо атам аябай сабаган да. Аябай сабады. Мустак комнатага камап койду. Ошондо аябай ызаланып чыккандыр да. Ата деген. Кабыл алып коюңуздар. Отурсам баштайм. Кантип? Мустак комнатада отурсам, чиним келип ата деген ырды жазып отурсам, эшикти ачып эле апам кирип келип атпайбы? Анан жумшак колдору менен кармап, бетимен өп, эркелетип, ой, атаң сени жакшы көрөт, ошон үчүн сени урушуп атпайбы? Капа болбо балам деп эки бетимен өп койсо, мен ойлонуп калдым да. Атам жанагы урушуп атса, сабап атса, анан атама зачем ыр жазып? Андан көрөк апама жазып койбойм бу деп ойлонуп, анан отуруп анан бир апакем деген бир чыгарманы кабыл алып коюңуздар, апалар үчүн, апалары болсо бир кол чаап койсоңуздар. Анан отуруп ыр жазып отсам эле атам менен апам экөөтөн кирип келип атпайбы? Тагын кирип келип, ай, тур, сен жакшы көргөн мультфильм башталды. Көрүп алып, сабагыңды оку, эртең менен сабак барасың. Дедим, мен ойлоп калдым, экөөтөн эле жакшы киши деп анан ойлондум, атама өзүнчө ыр жазып. Анан бөлүп, апама өзүнчө ыр жазбай эле убакыт болуп аткандан кийин бир бириктирип туруп эле мындай ата энем деген ыр жазып койбойм, анын эмнеси болуптур деп анан экөөнү бириктирип ата энем деген бир чыгарма кабыл алып коюңуздар. Анан бул азыр мен ойлоп атам да, бу концерт сокеники болот атпайбы? Анан мен азыр могу жерде ырдап туруп алсам туура эмес болуп калат го. Андан көрөк 2020